Саламатсызбы, Аскар Акаевич. Мына Кыргызстандын мурдагы президенттери жана азыркы президенти бир үстөлгө отурганы тууралуу маалымат өлкөдө кызуу талкуу жаратып жатат. Ача пикирлер да бар, сын ойлор да айтылып жатат. Сиз ушу дүйшөмбү күнү билдирүү таратып, мындай демилгени колдой турганыңызды билдирдиңиз. Алгач эми сөз баштан болсун, ушу жолугушуу качан, кайсы жакта өткөнүн, кантип уюштурулганын, андай эмне жөнүндө сөз болгонун учка айтып бересизби? Эми мага ошо чукул эле 14-15 февралда кайрылышты. Президент өзү кайрылып, ошондой Дубайга келип берсеңиз бир акылдаша турган иш бар эле деп. Анан президент чакыргандан кийин сөзсүз барыш керек. Мен бардым, барсак сюрприз ошол жерде экс-президенттердин баары чогулган экен. Максат болсо президент Садыр Жапаров өзү максатыбыз эң негизги бир ошо республикадагы стабилдүүлүктү сактоо, элдин ичиндеги ынтымак, биримдикти бекемдөө, ошон үчүн бөлүнбөй, жарылбай, Акаевчи, Бакиевчи жана Баланчаевчи болуп бөлүнүп, жарылып, элибиз ошондуктан кичине алдыга жылышка тормоз болуп атат. Ошондуктан баарыңарды ынтымакка чакырам, бөлүнбөй, жарылбай, мына стабилдүүлүктү колдоп, акыркы убакта ошондой жакшы шарт түзүлүп атат. Ошон үчүн бир бет экономикабызды өстүрүп, өнүктүрүп, элибизге жакшылык жараталы деген жакшы демилге, ошондой жакшы максат, бийик максат койгон экен. Анан баардыгыбыз колдоп бердик. Мен дагы колдодум, өзгөчө колдоп бердим. Мунуңар абдан туура деп. Ошондуктан анан баардык экс-президенттер дагы ошо колдоп беришти. Кыскача ушундай. Сиз айтып кетпеңиз, баардык президенттер колдоп берди деп. Анан ошо жолугуштан көп өтпөй эле мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ошо мурдагы президенттер чогулганы тууралуу алдын ала кабары болбогонун, аны ошо президент Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен жолугушуу болот деп чакырышканын, ошо жолугушуу аягында эч ким менен деле коштошпой чыгып кеткенин билдирүүдө. Ушундай жагдай болду. Анан жалпы эле сиз дагы ошо 6 президентти жолуга турганын алдын ала билген эмес белеңиз? Бул сюрприз болдубу? Мен биринчиден баардыгыбыз үчүн эле сюрприз болду. Ошо мени дагы ошондой президент өзү эле жолугушуп акылдаша турган маселелер бар деп чакырды. Бирок мен 1-2 күн мурун окуп калдым. Атамбаев Испанияга лечениеге барат экен, бирок Дубай аркылуу учуп чыкты деп. Анан менин колумда да ошол кезде Дубайга билет бар, виза бар. Анан мен кандайдыр ойма кетти, ушу президенттерди чогултуп атышканго деп. Бирок мен ошол жакшы кабыл алдым. Себеби Кыргызда бул өзү жакшы көрүнүш да. Ата бабадан калган жакшы, ошого президентибиз өзүн кандайдыр бийик көтөрүлүп, анан чогултуп атса сөзсүз барыш керек. Мен ойма кетти ушундай чогулуш болот го дегендей. Бирок эч кандай ага таасир ой жаралган жок. Бардык, колдодук. Менимче бул тарыхый окуя болду. Бардыгы эле колдоду деп айтууга болобу? Бардыгы колдоду. Мен аны таптак жоопкерчилик менен айталам. Бардыгы аягына чейин отуруп, тамак ашын ичип, татынакай. Анан бардыгы Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп беришти. Муну сураганын себеби Атамбаев эрте чыгып кеттим деп айтып атпайбы мисалы? Бардык президент, ошонун ичинде Атамбаев, эң акырына чейин отуруп, ар бир өзүнүн сөзүндө Садыр Жапаров демилгесин колдоп, бардык айтышты элибиздин ынтымакта, биримдикте, стабилдүүлүктө, келечекке
bir жакшы жаратылыштарды жаратканга эки колубуз менен даярбыз деп эле баары колдоп берген. Анан эми ушул жолугушуунун анда максаты эмне болду, эмне жыйынтык чыкты ошондо? Менимче бул эң жакшы окуя болду. Эң жакшы бул ата бабадан калган жакшы салт. Менимче президент Жапаров өзүнүн кемеңгерлигин көргөздү бул жагынан. Анан өзүңөр билесиңер, анын өзүнүн дагы предшественниктерине болгон жанагындай обида дегени болуш керек, сөзсүз болбой койбойт. Анан бирок ошол өзүнүн жеке обидасынан дагы бийик көтөрүлүп, баарыбызды чогултуп, баш коштуруп, кыргыз элинин ынтымагы, мамлекеттин туруктуулугун чыңайлы деген эң жакшы ойлор менен өткөздү. Бул өзү президенттин конституциялык обязанностунун бири. Ошондуктан менимче бул абдан жакшы иш болду. Эми мунун баарын жакшы жакка буруш мына коомчулуктун интеллигенциясынын колунда, ошонун ичинде журналисттер өзүңөр, себеби ар нерсенин бир жакшы жагын да көрө билиш керек. Анан биз ар дайым эле жаман жагын издей берсек, биз эч качан улут катары, мамлекет катары көтөрүлө албайбыз. Мен ошондуктан өзүм туура таап, колдоп бердим мен өзүм. Сиз айткандай мына колдогондор да болуп жатат, бул жакшы демилге деп баса берилгендер болуп жатат, сындагандар да болуп жатат өзүңүздөр билгендей. Анткени мисалы ошол мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тегерегинде дагы бир топ сындар айтылып атат. Сиздин учурундагы окуяларды да кайра эскерип айтып атышат. Жалпы жана бир маселени тактап кетейинби? Мисалы ошол эле мурдагы президенттердин баарын ошо өлкөгө кайтаруу маселеси тууралуу сөз болдубу? Анын ичинде ошол эле Курманбек Бакиевди. Жок, андай сөз көтөргөн жок. Президент мен айтпадымбы жана максаттарын. Максаттары ушу стабилдүүлүктү сактоо, элдин биримдигин, анан мына төңкөрүш, революцияларды токтотолуу. Себеби мына бир нече революция, бир нече төңкөрүш болду. Андан кыргыз мамлекети өсүп өнүгүп кеткен жок. Элдин турмушу көтөрүлүп кеткен жок. Ошон үчүн мына төңкөрүш, революцияларды токтотолуу, өзүңөрдүн сторонниктериңер аркылуу элдин ынтымагын күчөтүп, мына азыр жакшы шарт түзүлүп атат. Ошондон пайдаланып, экономикабызды өстүрүп, өнүктүрүп, элдин турмушун жакшырталы деген жакшы оюн айтты. Анан кийин президенттердин баарын Кыргызстанга алып келем деген маселе көтөргөн жок. Андай маселе көтөрүлүшү да мүмкүн эмес. Ар бир президент өзү чечиш керек. Мына жеке мен өзүмдү алсам, өзүңөр билесиңер, мыйзам негизинде ар бир президент өзү чечиш керек. Мен мына мурдагы жылы 2 жолу бардым. Компетенттүү органдар менен 2 жолу 10 күндөн эртеден кечке отуруп, бардык суроолоруна, претензияларына түшүнүп, жооп берип, мына быйылкы жылы ошо результаты мага болгон иштердин баарын жоюшуп, токтотуп, эми элдин алдында тазасыз, каалаган убакта келе бериңиз деди. Мына эми президент мага жол ачылды республикага. Ошондой эле калган президенттер да ошон мыйзам негизинде чечиш керек, ар бири өз маселесин. Анан алып келе коем баарыңарды Кыргызстанга деген маселе коюлган жок. Түшүнүктүү. Аскар акай, жана бир суроону айта кетейин. Президент Жапаров жолугуштан кийинки билдирүүсүндө мурдагы өлкө башчылары ачуу кептерди бири-бирине айтышканын, ушу көкүрөгүндө жүргөн таарынычтарын төгүшкөнүн, кетирген кемчиликтерин моюндарына алышканын, эң башкысы деп баса белгилеп атат, бири-бирин кечире билишкенин жазды да. Анан 6 президент жолугуп ушу бири-бирин кечиргени жетиштүүбү? Ар бир бийликтин тушунда келтирилген кемчиликтер, укук бузуулар, керек болсо кан төгүүлөр, коррупция, үй бүлө мүчөлөрүнүн ушу бийлик аралашуу сыяктуу маселелер үчүн президенттер бири-биринен эмес элден кечирим сурашы керек эмес беле? Кечиримди эл бериши керек эмес беле?
Эми кубатынын мындай дагы бир кайталап айткым келет. Ал маселени ар бир президент өзү чечиш керек. Экс-президент дейинчи. Ар бир экс-президент өзү чечиш керек. Мен жана айтпадымбы, мурдагы жылы барып, компетенттүү органдар менен 20 күн иштеп, эртеден кечке чейин. Анан ошонун жыйынтыгы боюнча элге кайрылуу жасап, элден кечирим сурагам. Эми уккан бардыр, укпаган бардыр. Ар бир президент аны өзү чечет. Балким күнөөлүү эмесмин деп ойлойт. Ар кимиси өзү чечет. Анан ошондуктан мен болсо мына айтып бердим, мыйзамдын негизинде барып, маселенин баарын чечип, жыйынтыгы боюнча кайрылуу жасап, менден кеткен кемчилик болсо кечиргиле, калайык калкым деп кайрылып кеткем. Анан эми баягы илгерки шаршенче кайталай бергенде анын баркында кетирип алабы. Ар бир президент өзү чечиш керек бул маселени. Ооба, жыл башында ошо сизге каршы ачылган кумтөргө байланыштуу иштер кыскарганы белгилүү болгон. Ошол эле учурда ошо сиз бийликте турган да ошо ак суу окуясы болуп, анда кан төгүлгөн. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлигинин соңунда апрель окуясы болуп, ошо 90дон ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Атамбаевга бир топ кылмыш иштери ачылганы белгилүү. Анын ичинде адам өмүрү кыйылган Кой Таш окуясы бар. Убактылуу өкмөттүн тушундагы юун окуялар тууралуу дагы түрдүү сын пикирлер айтылып келет. Анан айтор Кыргызстан буга чейинки президенттеринин кыймыл-аракеттеринин, чечимдеринин артында укуктук же эң жок дегенде ошо бир моралдык жоопкерчилик ала турган маселе бар да. Сиз дагы учка айтып кеттиңиз. Анан жалпы эле ушул буга чейинки 31 жылдын ичиндеги болгон ушундай бир иштерге жоопкерчиликти ким алышы керек? Ушул маселенин баары кантип чечилиш керек? Ар бир президент өз кетирген кемчилигине жооп бериш керек. Анан суммарно чогулуп бул маселени чечүү мүмкүн эмес. Президент Садыр Жапаров андай маселе койгон жок. Дагы бир жолу айтам. Андай маселе койгон жок. Президент Садыр Жапаров дагы айтты. Ар кимиңер мыйзамдын негизинде укук жолу менен чечесиңер маселеңерди деп. Туурабы? Ушундай деп айтты. Так мен кетким келет. Президент мен маселеңерди чечем деген жок. Ал кишинин максатын айтпадымбы жана? Ошо мына бийлик талашып, төңкөрүш уюштуруп, революция жасап, тоскоол болбойлу Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө ынтымакка чакырам. Мына ошон үчүн чогултуп атам, баягы ата бабадан калган салт боюнча деп. Ал президент өзүнүн негизги өзүнүн ишин аткарды, жакшы аткарды деп айтышым керек. Ал эми жанагындай ар бир президент өзүнүн, мына мен айтып атпаймынбы, мен айтып түшүндүрүп келе жатам 20 жылдан бери. Мурдагы жылы болсо барып ошо бардык кумторгон эмес, бардык иштер боюнча показания берип, түшүнүк берип, жооп берип, анан мына компетенттүү органдар быйыл чечимин чыгарды 1,5 жылдан кийин. Мына толук Акаевдин күнөөсүнүн баарын иштерин жаптык деп. Ал эми кайрылууну мен өзүм жасагам, эч кимдин атынан эмес, өз атымдан элге кайрылып, ошо жыйынтыгы боюнча 20-жылы элден кечирим сурагам. Кеткен каталар болсо мени кечиргиле, ушундай деп. Бардык окуялар боюнча чечет. Садыр Жапаров деле ошентип айтты, жолу ушулда. Ар кимиңер өзүңөр жооп бересиңер. Жасаган ишиңерге жакшы деп айтабыз. Ката кеткен болсо аны укук негизинде ар кимиңер өзүңөр чечкиле, индивидуально. Ушундай деп эле айтты. Анысы туура менимче. Ал эми ак суу окуясы жөнүндө калбай калдымбы? Ушуга да бир жоопкерчилик болуш керекпи? Эми ак суу окуясын аны окушуң керек. Оку. Мен президент болуп турганда эле ак суу окуясына толук баа бергенбиз. Маркум таанытам. Акыры угулбай калды.
ортодо бир байланыш үзүлүп калды окшойт. Андан бери акыркы суроолордун бирин берейин. Кыргызстандын 30 жылдан ашкан ошо эгемендик тарыхында ошо бир топ оош кыйыштуу окуялар болду. Анан ошо биринчи жолу ушул 6 президент чогуу отуруп биринчи жолу баарлашты. Анын жыйынтыгы кандай болот, дагы алдыда убакыт көрсөтөр. Мисалы президент айтып жатпайбы, эми ынтымакты сактайлы, келечекти ойлойлу дегендейчи. Анан коомчулуктагы сынды дагы айтпай койбошубуз керек. Анткени коомчулукта айтып атат, эми буга чейин ушу бийликтен кеткен кишилер Кыргызстандын келечегин же ынтымактын аныктайбы деген ойлорду айтып жатышат. Деги эле мындай сындарга сиз эмне дейсиз? Анан жалпы эле эми ушундан кандай тыянак чыгаруу зарыл? Алдыда эмне болушу керек эми? Алдыда менин көзүм жетип турат. Алдыда эң негизи элибиздин ичинде ынтымак, биримдик болсо, азыр жакшы шарт түзүлүп турат. Аны да айта кетпесек болбойт. Мына мен кечээ журналисттерге жооп берип айттым. Мына өткөн жылы 4 тарыхый окуя болду Кыргызстанда. Абдан жакшы иштер жасалып атат. Экономикада жылыш бар. 7% өсүш болду. Бул бир дагы Евразияда мамлекетте жоогандай. Жакшы шарт түзүлдү. Стабилдүүлүк бар, Кудайга шүгүр. Анан ошондуктан алдыда элибиздин башын бириктирип, ынтымак болсо, анан жакшы иштер жаралат. Экономикалык секирик жасаш керек, рывок жасаш керек. Экономиканы өстүрүп, элдин турмушун оңдош керек. Мына ушул жолду президент көргөзүп атат, Садыр Жапаров. Ушул жол менен баралы деп. Ошон үчүн мен дагы, калган экс-президенттер дагы баары толук ушул максатты колдоп беришти. Эми ал ичара болгонун алар өздөрү айтып берет, өздөрү. Ар бир президент өзү чечиш керек элдин алдындагы жакшылыгын, жамандыгын баарын деп эсептейм. Анан жыйынтыгы эмне болот деп атпайсыңбы? Таасири, менимче, терс таасир болбойт. Анан жакшы таасир жаратыш бул коомчулуктун колунда. Ошонун ичинде журналисттердин, интеллигенциянын, саясатчылардын, ошо президент чакыргандай жакшылык жаратыш керек, жакшы жагын баса айтыш керек. Анан кемчиликтерге эле көңүл буруп отурсак, анда жакшылык жаралбайт. Мына мен бир пример, Советтер Союзу эмне үчүн урады? Себеби мына Хрущевдон баштап, Хрущев бүт Сталин жасаган иштин баарын текке кетирди, улуу жеңишти текке кетирди. Хрущев кеткенден кийин Брежнев келип, анын жакшы иштерин, жаман иштерин баарын текке кетирди. Ошентип отуруп СССРди уратып албады. Ошон үчүн менимче Садыр Жапаровдун демилгеси абдан туура, өз убагында жасалган. Жыл башында мына жакшы ушундай ситуация болуп турат. Ошон үчүн эми стабилдүүлүктү сактап, өсүп өнүгүп кетели деп атат. Муну колдош керек, сөзсүз. Анан ошо жакшы жагын жооруп, ошентип жакшылык жаратышыбыз керек баарыбыз. Мен журналисттерди да чакырам. Анан ошо бүт эле ката жагын издей берсеңер, анда жакшылык жаралбайт. Рахмат сизге. Өзүңө да чоң рахмат.